Саламатсыңарбы? 7 класстар үчүн информатика сабагы. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган информатика 7-9 класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалды. Авторлору Забулина, Санукбаева, Биляев, Осипова жана Мамбет Акунов. 4 бөлүм компьютердик тармактар жана интернет. Сабактын темасы сайт конструкторлору. Сабакка киришүүдөн мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилерге көңүл бурсак. Эсиңе тут. Бул кызыктуу, аныктама, суроолор жана тапшырмалар, ошондой эле компьютердик практикум берилген. Интернеттин өнүгүшү жана веб сайттардын санынын дүркүрөп өсүшү менен жаңы үйрөнчүктөр да HTML тилин билбей туруп, өзүнүн сайтын түзүүгө мүмкүнчүлүк берген атайын конструкторлор пайда болду. Бүгүн мына ушул конструкторлордун жардамында сайт түзүүнү үйрөнөбүз. Алгач сайт түзүүдөн мурда кызыктуу маалыматка көңүл бургула. Дүйнөдөгү биринчи веб-сайт 1991 жылдын 6 августунда британиялык окумуштуу, ойлоп табуучу Тим Бернерс-Ли тарабынан түзүлгөн. Бул өтө жөнөкөй, эч кандай графиканы камтыбаган жана World Wide Web технологиясы эмне үчүн керектигин түшүндүргөн тексттик веб-сайт болгон. Муну эстеп калуу керек. CMS мазмунун башкаруу системалары. Бул сайттын мазмунун чогуу түзүү, редакциялоо жана башкаруу процессин камсыз кылууга жана уюштурууга колдонулган программалык камсыздоо. Лендинг анын негизги максаты сайтты колдонуучуга максаттуу аракетти жасатууга арналган веб-барак. Мисалы, бир нерсе үчүн добуш берүү, кайсы бир товар менен таанышуу жана аны сатып алуу, китепке заказ берүү жана башка. Көпчүлүк CMS-терде атайын даяр чыгарылыштар бар. Бул сайт дүкөндөрдүн, сайт визиткалардын, лендингтердин ар түрдүү шаблондору. Бирок, эгер силер мындай типке туура келбеген сайт жөнүндө ойлонуп жүрсөңүз, анда аны нөлдөн баштоого туура келет. Кээ бир CMS-тер дүйнө жүзү боюнча популярдуу. Алар WordPress, Wix, CMS. Биз болсо Wix программасынын негизинде карайбыз. Wix программасынын терезеси анча чоң эмес визитка сайтын, лендинг же блогду тез арада түзүү үчүн эң популярдуу платформалардын бири. Wix сайт программасынын терезелери менен таанышып чыгабыз. Wix сайттын түзүү үчүн платформа. Алгач Wix'ин официалдуу сайтына кирип, кирүү деген баскычты басуу керек. Андан кийин катталуу барагын баскычын басуу. Андан кийин жаккан шаблонду тандап, андан ары улантуу. Редактор кнопкасын басуу менен редакциялоону баштасак болот. Веб-барактарды түзүүдөн мурда силер сайттын контингенти жана структурасын аныктап алышыңар керек. Жана ошого жараша сайттын шаблонун тандайсыңар. Шаблон тандалгандан кийин редактор баскычын баскыла. Бардык башкаруучу элементтер барактын сол жагына жана жогорку жагындагы бөлүгүндө жайгашкан. Биринчи кезекте өзүңөрдүн ресурстарыңардын структурасын аныкташыңар керек. Страница деген баскычын басуу менен категория жана суббарактарды түзүүгө жана аларга ат берүүгө болот. Кошулган барактардын жайгашуусун аларды керектүү багытта тартып жылдыруу менен категория жана бөлүмдөрдү түзүү менен өзгөртсө болот. Андан кийин добавить салмасына басып, тиешелүү категорияны тандагыла. Мисалы, бул соста ыкмактар. Жаккан белгини курсор менен тартып келгиле жана сайттын каалаган жерине жайгаштыргыла. Изменить фон жана настроить дизайн баскычтарын басуу менен тамгалардын оптималдуу өлчөмдөрүн тандоого, алардын түсүн, шрифтин жана башкаларын өзгөртүүгө болот.
Добавить пост баскычын басканда система баш сөздү жана текстти киргизүүнү сунуштаган терезе ачылат. Текстти башка документтерден же мисалы Word файлынан көчүрүп койсо да болот. Текстти киргизгенден кийин оң жакта жайгашкан сохранить жана опубликовать баскычтарын басуу керек. Редактировать пост баскычын басуу менен керектүү жазууну тандап алып, редактировать баскычын басуу керек. Жогорку панелде система фото, видео, галерея жана башкаларды кошууга сунуш берет. Алдын ала даярдалган сүрөттү системанын кеңешмесине ылайык конструктордун терезесине тартиптелүү керек. Андан соң готово, применить, обновить текст баскычтарын басуу керек. Мына ошону менен биздин сайтыбыз даяр болду. Longread ар кандай мультимедиалык элементтердин фотография, сүрөттөр, видео, диаграмма жана башкалардын жардамында блокторго бөлүнгөн узун текст же болбосо макала. Контент бул колдонуучуга арналган маалымат жана тажрыйба. Сайттын контенти бул анын ичинде камтылгандын баардыгы: текст, сүрөт, видео жана башкалар. ReadyMac деген конструктор Longread'терди жасоо үчүн эң ыңгайлуу онлайн платформалардын бири болуп саналат. Анын жардамы менен макалага текстти, сүрөттү, слайд-шоуну, видео файлдарды жана музыканы оңой эле кошсо болот. Компьютердик практикумга киришерден мурда техникалык коопсуздук эрежелерин эске салабыз. Электр өткөргүчтөрүнө тийбөө керек. Компьютерди өз алдынча өчүрүп жандырба. Эгерде персоналдык компьютердин алдында жана столдо ашча буюмдар болсо, алдына алып коюу керек. Мониторго колуңду тийгизбе. Кандайдыр бир көйгөйлөр жаралса, өз алдынча чечүүгө аракет кылбай, мугалимди чакыруу зарыл. Ошондой эле бут тик бурч боюнча жайгашуу керек. Көздөн монитордун аралыгы 50 см аралыкта жайгашуусу керек. Тапшырма. Силер үчүн кызыктуу теманы тандап, сайт түзгүлө. Мисалы үчүн жаңылыктар сайты, математикалык сайт, белгилүү бир товарды жарнамалаган сайт, электрондук окуу китеби, билим берүү сайты, зоопарк, саякат, эс алуу, кайсы бир спорт командасынын көрмандарынын сайты, класстын сайты, кайсы бир белгилүү адамдын жактыруучуларынын сайты, мектеп сайты, логикалык оюндарды жактыруучулардын сайты. Анда эмесе бүгүнкү сабакты кайталап алсак. CMS мазмунун башкаруу системалары. Бул сайттын мазмунун чогуу түзүү, редакциялоо жана башкаруу процессин камсыз кылууга жана уюштурууга колдонулган программалык камсыздоо. Lending анын негизги максаты сайтты колдонуучуга максаттуу аракетти жасатууга арналган веб-барак. Мисалы, бир нерсе үчүн добуш берүү, кайсы бир товар менен таанышуу жана аны сатып алуу, китепке заказ берүү жана башкалар. Ошондой эле контент бул колдонуучуга арналган маалымат жана тажрыйба. Сайттын контенти бул анда камтылган текст, сүрөт, видео, аудио. Longread ар кандай мультимедиалык элементтердин жардамында блокторго бөлүнгөн узун текст. Ошону менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла. Кайрадан көрүшкөнчө.